сақтайлы кийинки кадам деп. Төртүнчү кадам деп сактайлы. Override üstten жазып койдук, Ana bunu 30 эмес, 31 чейин кылып коелу. 31 чейин кылып коелу. Анан бул жерде x'ти киргизели. X барабар ого барабар болсун. X'ти коюп коелу, X. Эми Y'ке функцияны киргизели, функция. Мисалы, def fx'ten функция f a көбөйтүү kx k көбөйтүү x плюс b болсун, функциялар болот го. Kx плюс b деген. K анан b. Андери. Y барабар f болот. X'тен эми k'ны биз канча дейли? 1 0 дейли. K 1 0 болсун. X y болсун, эми жүргүзүп көрөлү. F десек. Мындай функция түш керек. Мындай бул сызыкчанын функциясы да. Эгер бизде b 0 эмес болсо, жогору өйдөт. Мен эми ойноп көрөлү. B бизде 0 эмес, мисалы үчүн 1 болсун, 0,5 болсун, 0,5. 0,5 болсун. Жогорураак өттү. Бул чекит бизде 0,5. 31 деп койгонубуз. Бул жерде 31 деп койдук го. Ошондо минус 30тан 30га чейин болсун деп. Акыркынын x'i 3 болуп атты. Эгер бизде мисалы үчүн ылдый түшүрөлүк десек, анда b'ны минус 0,5 дейли. Ctrl Z өчүп калат. Кайрадан. Астынан. Эгер функцияны дагы эңкейтелик десек, k'ны өзгөртөбүз. Бизде k 1 болуп атабы? 1 эмес, 0,4 болсун, мисалы үчүн, 0,4. Дагы жаткыралык десек, эгер k'ны 0 кылсак, жатып калат функциябыз. Мындай болуп калат. Эми мындай кыла турган болсок, k'ны терс кылып бериш керекпиз.
Аны терси кылып берсек, мисалы үчүн минус 0,6 болсун, мындай өтөт да. Бул эми түз сызыктын функциясы болуп атат. Түз сызыктын функциясы. Ар бир чекит түз сызык да. Ар бир чекит түз сызык. Биз кааласак, муну чекиттерден эмес, сызыкчалардан кылып койсок болот. Сызыкчалардан кылып койсок болот. Анын үчүн эки чекитти ачыш керек. Эки чекитти. x1, x0, y0. Так. Ошондо p0 дейбиз. Бул 0,1 бизде эме болсун, шак, кадам, кадам барабар 0,1. 0,1ден кадам таштайт да. Кадам таштайт, эми x0 болду. y1 бул жерге и плюс 1 дейли. Ошондо аны минус 30-тан 30га чейин деп коюшак болот. Так. Бул жерге x1 болот. Ошондо чекит эмес, бизде сызык болсун, Сызык. Сызык add point эмес, add line болот. P0дон P1ге чейин. Компьютерде эсеп 0дон башталат. Билесиңер, Ошондо не болду? Эсеп десек. Name x not defined дейт. X тааныбайм дейт. Бул жерге x0, y0 деп коюш керек экен. x0, y0, x-ди тааныбайм деп атпайбы? x1, y1 болуп атат, Эми тааныштык, Андай сызык болду. Майда сызык чыкканда түзүлгөн. Биздин үчүн бир сызык кылып айтабыз. Кийинки сабактарда параболаны түзөбүз да. Парабола дегенде. Парабола болуш үчүн сактап коелу. Азыркы эле сабакты түзүп кое берели макул. 0,5 деп туруп. А, Б, С болот да параболада. А, Б, С. Ошондо AX квадрат дегенде x көбөйтүү x плюс b көбөйтүү x плюс c дедик, Ошондо булар мисалы үчүн 1 1 1 боло берсин. 1 0 0 боло берсин, 1 0 0 боло берсин. Бияка жазып эле койбойлукпу? А барабар 1 0,0, b барабар 0,0, c барабар
0,0. Ошондо бул жерге ABC атты парабола. ABC-ни берип атабыз. Бияка дагы 2 жолу жазбай. ABC деген параболаны түзүп атабыз да, майда сызыктардан. Так. Жүргүзүп көрөлүкчү. Жаап салабыз. Деп туруп. Мына биздин параболабыз. Буну коэффициенттерин ойносок, параболанын сүрөтү өзгөрөт. Эгер өндүрүштү ушундай абалдан көтөрөм десең жана өзүңө ушундай келечекти каалабасаң, анда 9-ду же 11-ди бүткөндөн кийин Бишкек жана Ош шаарларында Кэдис колледжине тапшыр. Ал жерде сен заманга ылайык 3D программалар менен иштегенди үйрөнөсүң, Android'ке, Play Market'ке приложение жасаганды үйрөнөсүң, жана ЧПУ станокту өз колуң менен топтогонду, башкарганды үйрөнөсүң.